УТРК Баткен телеканалының эфир түрмөгүндө акысыз юридикалык кеңеш берүүсү менен улантабыз. Программаны мен Айсулуу Абдилаким кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз балдарды чет өлкөгө чыгаруу жана жашы жете электердин юридикалык жоопкерчилиги деген теманын алкагында кеп кылабыз. Анда программабыздын конокторун четинен тааныштырайын. Бостонбаев Каныбек Рахманбердиевич, Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын региондор аралык башкармалыгынын Баткен облусу боюнча сектор башчысы. Ошондой эле Полотов Хамдамали Тайырбекович, Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин Ош жана Баткен облустары боюнча аймак аралык башкармалыгынын Баткен облусу боюнча пробация бөлүмүнүн бөлүм башчысы. Ошондой эле Көкчөева Салима Назировна, үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башкы адиси. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Жогоруда айтып өткөндөй, бүгүн балдарды чет өлкөгө чыгаруу же тагыраагы миграция тууралуу жана жашы жетелектердин юридикалык жоопкерчилиги деген темада сүйлөшөбүз. Телекөрүүчүлөрдүн да эсине сала кетели. Эгерде сиздерде бул темага байланышкан же жана башка юридикалык маселедеги суроолоруңуздар болсо, экрандагы WhatsApp номерге СМС аркылуу гана жиберсеңиздер болот. Айтсаңыздар, мына ушул балдарды тагыраагы жашы жете электердин миграцияга чыгуусу боюнча бүгүнкү күндө Баткен аймагында абал кандай? Бул боюнча айта кетсем, бүгүнкү күндө мигранттардын баласы болуп 384 бала катталган. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу азыр миграцияга кеткен үй бүлөлөр аз болгондуктан бала дагы аз. Бул боюнча ар бир ата-эне миграцияга чыгып бара жатканда мурдаракта өздөрүнүн баягы макулдугун таштап, сот аркылуу соттун чечими менен ошо камкорчу, көзөмөлчү дайындалган болчу. Азыр андай иш кагаздары көп болгондуктан нотариус аркылуу эле доверенность деп койгон ишеним кат, ошол кимге таштаган болсо ошого ишеним кат таштап эле, ошол мисалы баласы окуп мектепте окуп аткан болсо ата-энелер ошондой ишеним кат таштап эле ошол камкорчу ошо баланы карап көзөмөлдөп туруу үчүн ишеним каттарды таштап кетип атышат да. Анан азыркы бүгүнкү күндө камкорчуга алуу процедурасы мындай аз эле катталып калган да. Себеби аз убакытка кеткендиктен мындай официалдуу немеси жок эле таштап кетип атышат да. Бул жакындарына гана таштап кетишет. Жакындарына, чоң эне чоң ата, бир тууганына, тайны тайтасына таштап кетип атышат. Жакшы. Кийинки суроону узатайын. Деги эле ушул миграцияга чыгуу менен башка өлкөнүн мыйзамдарын бузууга шектелген жашы жете элек балдардын укуктары кантип корголуп келет? Саламатсыздарбы? Бул жерде ошол жаш жете электер билиш керек. Ошол жаш жете электерин баарыбыз ошол билишибиз керек. Чет өлкөгө чыкканда сөз ошол чет өлкөнүн мыйзамдарын сакташыбыз керек. Бул биздин ошол жүргөн жерде юридикалык жоопкерчилик болуп эсептелинет. Ал жерге барып, эгер кандай бир кылмыш же укук бузууларга кабылып калатыган болсо, бул жерде дагы айтып кетүүчү нерсе, көп эле өлкөлөрдө, ушул СНГ өлкөлөрдө юридикалык мамлекет тарабынан берүүчү акысыз юридикалык жардам системасы иштейт. Ошол жерде ошол кызматка кайрылып, ушул жашы жете электерге дагы ошол жерден юридикалык жардам алса болот. Бул боюнча ошол жана кайрылса болот деп атасызбы? Башка чет өлкөлөрдөчү ушул боюнча маалыматтуулукту жайылтуу иштери жүргүзүлгөнбү? Жок, бул жерден сөз ошол чет өлкөгө чыгып аткан жашы жете электер, жашы жеткен чоң жарандарыбызда ошол ар бир ошол миграция тармагына кайрылып, ушу юридикалык жардам кызматы тарабына кайрылып, ошол чет өлкөдөгү укук милдеттери жана миграцияга тиешелүү ошол мыйзамдар боюнча өздөрүнө консультация алып келсе болот. Ошол ал жакта ошондой маселелерге, ошондой кырдаалдарга кабыл кылбаш үчүн ошол маалыматтарды алып кетсе дагы да жакшы болот эле. Мына ушул чет өлкөгө чыккан бир гана жаш жете электер эмес, жаштардын курагын президентибиз 35 жашка чейин деп койду. Мына ушул курактагы болобу ушундай жарандарыбыз эгерде ушул чет өлкөлөрдө мыйзам бузууларга же кандайдыр бир кырсыктарга кабылса, аларга кимдер жардам бере алат? Жок, бул жерде Конституция боюнча билишибиз керек, 18 жаштан өткөн жараныбыз бул расасына, жынысына, дагы башка социалдык өзгөчөлүктөрүнө карабастан бул чет өлкөгө чыгып өзүнчө бир
иштерди жүргүзүүгө өзүнүн каалоосу менен жүргүзүлөт да. Анан бул жерде 18 жаштан чыккан 18 жашка толгон жарандын мындай укугун чектөө биздин мындай мыйзамдарыбызга карама-каршы келет. Анан сиз айтып аткан 35 жаш дегенди мен укпапмын, бирок жалпы негизде 18 жашка чыккан адам бул аракетке жөндөмдүү деп таанылып, уже ошол возрасттан кийин өзүнүн немесин өзү чечет деген маселе. Жакшы, кийинки албетте. Микрофонду алып алыңыз. Жакыныраак кармайсыз. Мен ушул учурдан пайдаланып мындай элдеге мындай ата-энелерге кайрылып кетсем да, мына азыр биздин учурда мына азыр ушул тапта аталык укуктан ажыратуу деген аябай көп болуп атат да. Мурда мындай жок болчу. Бир энесен болуп эле бир 2 жылда 3 жылда бир эле учур болбосо, азыркы учурда ай сайын аталык укуктан ажыратуу деген дело аябай көбөйдү да. Бул неден улам келип чыгып аткан себеби, бир бүлө ажырашса, а жерде бала жертва болуп атат да, моральный жертва болуп атат. Баланы, мисалы, апасы менен атасы ажырашып кетсе, баланы камкорчуга таштаганга же бир мүмкүнчүлүк болбой, же баласынын сөзсүз түрдө өзү менен кошо алып кеткиси келсе, сөзсүз түрдө мына атасы көп учурда макулдук бербейт да. Калып биякта иштейин десе, биякта жумуш жок, же бир Россияда иши болуп баланы алып кеткенге мындай мүмкүнчүлүк болбой атат да. Келип анан ошол баары жыйылып ата-энелик укуктан ажыратуу делолор көбөйүп атат да. Мен ушул учурдан пайдаланып, ажырашкан үй бүлөлөргө мындай кайрылып кетет элем да, ошо баланы жертва болбосо. Ушуга мисалы алып кеткенде балага тарбия берем, материалдык жактан оңдоо жолун карап, ошо аталык атадан макулдук алганда ошо берип, өзүңөр менен өзүңөр мындай аталар сүйлөшүп дегендей, ошо баланын кызыкчылыгын карап туруп, ушу макулдугун берсе, бала мындай страдать этпейт эле да. Биздин телекөрүүчүлөр ушул сиз айткан маалыматтарга байланыштуу суроо жиберген экен. Кандай учурда ата-энелик укуктан ажыратылат деген суроо экен. Бул боюнча кандай сиздер? Бул негизинен ошол бала ата-энеликтен укуктан ажыратуу, бул ошол мыйзамда каралган тартипте биринчиден ошол баланы карабаса, ошонун тарбиясына жана башка материалдык, моралдык мындай поддержка болбосо ата-эне тараптан, же ажырашкандан кийин алимент төлөбөсө, же ата-эне спирттик же алкоголдук же наркотикалык заттарды пайдаланып, ошол баланын толук кандуу физикалык өсүүнүн, акыл эсинин өсүүнүнө тоскоолдук боло турган болсо, бул ошол ата-энеликтин укугунан ажыратууга негиз болот да. Азыр айтып кеткен маселе боюнча көбүнчө ошол ата-энелик укукту ажыратуу ушул балдарга тиешелүү документтерди дарыздештирүүдө ата-энесинин макулдугу керек да. Ошол атасынын макулдугу бербегендигинен, ошол документтерге тиешелүү кол коюусу же макулдугун берүү, ошол документтер оформление кылууга катышпагандын себебинен болуп атат да. Бул жерде айта кетүүчү нерсе, ошол бала менен ажырашып кетип, ошо атасы же энеси бирге жашабаган жерде дагы ата-энелик укуктан ажыратмайынча ушул балага тиешелүү баардык документтерди түзүү, дарыздештирүү сөзсүз ошол ата-эненин макулдугу катышуусу менен жүргүзүлөт да. Жакшы. Ал эми кийинки суроо, жашы жете электердин кылмыш жоопкерчиликтеринин өзгөчөлүктөрү же тергөө аракеттери кандай жүргүзүлөт? Жашы жете электер боюнча айтып кете турган болсок, бул жалпы негизде жашы жете элек деп 18 жашка толо элек адамдарды айтабыз, биздин мыйзамдар боюнча. Анан бул жерде булардын юридикалык жоопкерчилигин айта турган болсок, жашы жете электер кылмыш, административдик же укук бузуулар боюнча жана материалдык, дисциплинардык, жарандык укуктук жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Мисалы үчүн административдик же укук бузуулар боюнча жоопкерчиликке 16 жаштан тартылат. Кылмыш жоопкерчиликтин жалпы негизде 16 жаштан 18 жашка чейин, а эми ошо мыйзамда каралган кээ бир учурларда же кээ бир кылмыштын түрлөрү боюнча, өзгөчө оор кылмыштар боюнча
адам өлтірүү, денеге оор залал келтирүү, адамды урдуу, жыныстык мүнөздөгү зомбулук аракеттер, зордуктоо, каракчылык, тоноочулук, террористтик акт жана башка ушундай өзгөчө оор кылмыштар боюнча 14 жаштан кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Анан берде жарандык укуктук, дисциплинардык жоопкерчилик бул ошол жарандын, жаш жетелектин 16-14 жаштан каралат. Бул негизинен ошол эмгекке байланыштуу, эгер ошол жаш жетелектин туруктуу расмий жумушу боло турган болсо, ал жерде ошол дисциплинардык жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Материалдык жоопкерчилик дагы ошол 16-14 жаштан жоопкерчиликке тартылат. Жакшы, деги эле ушу жаш жетелектер болобу же улуу куракталуу мигрант болуп барган жерде кантип каттоого турса болот? Бул жерге барганда эң негизи биринчи ошол мыйзамдуу жол менен барыш керек. Кайсыл өлкөгө чыкпайык, ошол мыйзамдуу жол менен барып, ошо тиешелүү документтерди каттатып, ошол барган жердеги миграция кызматына учетко туруп жашаган жери боюнча мындай расмий темелер менен, документтер менен тарыздеш керек. Анда бир кошумчалап кетүүчү нерсе мыйзамсыз миграция деп ошол биздин жарандабызга көп мындай талаптар, сын пикирлер айтылып келет, көптөн өзгөчө Россия Федерациясында. Ал жерге барганда сөз иштеген жерде ошол иш берүүчү менен эмгек келишим түзүп иштеш керек да. Ошол жерде бул жарандарыбыздын эмгек укуктарынын сакталышын жана мыйзамда көрсөтүлгөн гарантия, компенсацияларды жана башка жеңилдиктерди, кошумча төлөмдөрдү алууга негиз болот да. Чоң рахмат. Анда Хамдамали Тайырбекович, сизге кайрылайлы. Жаш жетелектерге карата пробация дайындоонун жол жоболору мына ушуга токтоло кетсеңиз, ал учурда балдарга кандай мамиле жасалат? Саламатсыздарбы? Жаш жетелектер соттолуп пробация турган кардарлар негизинен Кыргыз Республикасынын пробация мыйзамынын 2017 жылкы пробация мыйзамынын 35-чи беренесинде көрсөтүлгөн 35-чи беренесинде ювеналдык пробация деп аталат. Ювеналдык пробация негизинен жаш жетелектер бизге каттоого туруп райондук жана шаардык соттордон өкүм чыгып кылмыш жоопкерчилигине тартылган кардарлар болуп эсептелинет. Негизинен өзгөчөлүктөрү негизинен бул жаш өспүрүмдөргө мыйзамдуу өкүлү же балдарды коргоо бөлүмүнүн эгерде мыйзамдуу өкүлү жок болуп калса, балдарды коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте иш алып барылат. Баткен областы боюнча соттолуп пробацияга кардарлардын арасында 2022 жылы жалпысынан 6 жаш өспүрүм соттолуп бизде каттоодо турган. Ал эми 2022 жылга карата азыраак көрсөткүчтү берип отурат. Негизинен 2023 жылы 3 кардарыбыз каттоодо турган. Негизинен пробациянын жаш өспүрүмдөргө социалдык укуктук жардам көрсөтүлөт. Анан документтери жокторго документ алууга көмөктөшүлөт негизинен. Ушул пробация дайындоонун чоңдорго анан жаш жетелектерге дайындоонун өзгөчөлүгү, айырмасы эмнеде? Айырмасы чоңдорго оор кылмыштарга соттолуп пробацияга негизинен 82-чи беренесинин Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодекси 82-чи беренесинин 2-чи бөлүмүндө көрсөтүлгөн пробация кимдерге дайындалбайт? Өзгөчө оор кылмыштарга, жыныстык жаш өспүрүмдөр жыныстык кол тебестигин каршы келген кылмыштар, мамлекеттин коопсуздугуна каршы келген кылмыштарга колдонулбайт. Ал эми жаш өспүрүмдөргө негизинен соттордон пробацияга дайындоо үчүн соттордон сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө пробациялык баяндамалар даярдалыш керек. Ошол өзгөчөлүктөрү жаш өспүрүмдөргө милдеттүү түрдө.
Жакшы, ал эми мына жаш жетелектердин юридикалык жоопкерчилиги деп айтып өттүк. Бул мында эгерде балдар үйүндө тарбияланган балдар ушундай кылмыш иштерине аралашып калган болсо, мындай учурда ким жоопкерчиликти өзүнө ала алат? Бул боюнча Микрофонду алып алсачка. Бул боюнча ошол интернат тибиндеги мекеменин соцпедагогу бар, соц адистери бар, ошол балдарга мындай мыйзамдуу өкүл боло алат да. Эгер ата-энеси жанында болбосо, ошол жердин тарбиячысы, немелери боло алат да. Толуктайсызбы, Каныбек мырза? Бул жерде ошол жаш жетелектердин кылмыш жоопкерчилиги же тергөө аракеттери жаш жетелектерге карата бул өзгөчө тартипте өткөрүлөт. Бул жерде сөзсүз мыйзамдуу өкүлдөр, ата-энеси же ата-энесин алмаштырган башка адамдар же ошол жаш жетелектер боюнча ыйгарым окутуу органдын ошол жаш жетелектер боюнча бөлүмүнүн атайын адистеринин катышуусу менен өткөрүлүш керек. Анан бул жерде сөзсүз адвокаттын катышуусу мыйзамда, кылмыш жазык процесстик мыйзамда да каралган, жаштарга, жаш жетелектерге тийиштүү кылмыш иштер боюнча сөзсүз адвокат милдеттүү түрдө катыштырылыш керек. Эгер бул талапты сактоо ошол тергөөдүн мыйзамдуулугуна мындай неме келтирет да. Бунун негизин бул берден айта турган нерсе жаш жетелектерди ушул жогоруда көрсөтүлгөн тараптардын катышуусуз тергөө жүргүзүлбөйт да. Ошону сөзсүз жүргүзүш керек. Анан бизде ошол юридикалык жардам кызматы тарабынан 2023 жылга карата жаш жетелектерге тиешелүү 55 кылмыш иши боюнча арыз алынып, жарандык иштер боюнча 77, булардын баардыгы ошол кылмыш иштери соттон кыскартылып, ошол жарандарга атайын жаш жетелектерге атайын специализированный реестрибиз бар. Ошо жаш жетелектер боюнча адвокаттар атайын окуудан өткөн сертификаты бар адвокаттар катышып жардам берди. Жакшы, биздин телекөрүүчүлөрдөн темадан сырткары бир суроо түшкөн экен, ошону узатайын. Юристтер менен 2010 жылы машина алган элем, бирок өзүмө өткөрүп алган эмес элем. Машина Чүй областында катталган ээси базардан чыкпай жатат. Кантип өткөрүп алсам болот? Түшүндүрүп бериңиздер дейт. Бул ошол автотранспортко тиешелүү бардык маселелер, ал сатып алуу, сатуу же ишеним кат берүү ошол хозяиндин, ошол автоунаанын ээсинин катышуусу менен жүргүзүлөт да. Бул жерде эгер Чүй областынан боло турган болсо, ошол кишини табыш керек. Ошол кишини табып, ошол кишинен ишеним кат алып, ошонун негизинде өзүнө өткөрүп алыш керек. Рахмат. Ал эми ушул мен узаткан суроолордон сырткары өзүңүздөрдө кандайдыр бир маалыматтар, толуктоолор болсо айта кетсеңиздер. Бизде ушул жаш балдардын кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча, ушундай укук бузуулардын алдын алуу боюнча Баткен шаарында, Баткен районунда ушул үймө кыдыруу уюштурулат да. Жылына 2 жолдон уюштурулат. Бул деген ошо жаш баланын камкорчусу, ата-энеси таштап кеткенде камкорчунун чоң эне чоң ата тайнелеринин колунда калган балдарга мониторинг жүргүзүлөт да. Ушул бала кароосуз калбадыбы, ушул бала мындай кылмышка аралашып калбас үчүн үймө кыдырып, ошол именно миграцияда жүргөн ата-энелердин үй бүлөлөрүнө мониторинг жүргүзүп, ошол баланын жашоо шартына, ошол кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүп келет да бүгүнкү күндө. Бул мындай жакшы натыйжа берет. Мисалы бүгүнкү күндө ошол жаш баланын кылмышка аралашканы Баткен шаарында мисалы катталган эмес да. Ушул жакшы көрсөткүчтөргө себеп болуп атат да. Кененирээк сиз пробация боюнча дагы айтып өтсөңүз, бул түшүнүк бизге кайсы учурдан бери белгилүү? Бул пробация негизинен 2019 жылы кабыл алынган. Негизинен биз пробацияда каттоодо турган жаш өспүрүмдөр негизинен кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар, ата-энеси миграцияда жүргөндөр көбүнчөсү, же ата-энеси ажырашып кеткендер көбүнчө ушул учурлар көп катталат. Негизинен бул пробация кардаларына социалдык жана укуктук жардам көрсөтүү боюнча
көп жардамдарды көрсөтүлөт. Пробациялык кеңеш негизинен мына администрация, райондук администрациясынын алдында түзүлгөн пробациялык кеңеш түзүлгөн. Ал жерде чечилбей жаткан көйгөйлөр көбүнчөсү ошол пробациялык кеңеште коюлуп, ошол жерден чечилет көп маселелер. Ошол. Мен айта кетүүчү нерсе бул жашы жетелектердин укугун коргоо, булардын толук кандуу психикалык, физикалык жана башка акыл эси жагынан толук кандуу жакшы өсүп өсүшүнө, мындай өрчүшүн камсыздоо мамлекеттин бул артыкчылыктуу тапшырмаларынын бири да. Бул жерде ошол министрлер кабинети тарабынан жана бардык мамлекеттик органдардын бул тармакта өздөрүнүн үлүшү бар да. Бул боюнча профилактика иштерин өзүңүздөр билгендей эле бул ички иштер органдары байма-бай жүргүзүп турат. Мына биз дагы юридикалык жардам кызматы дагы өздүк ыйгарымдын чегинде ошол консультациялык укуктук жардам иш аракеттеринин негизинде ошол иштерди жүргүзүп атабыз. Бардык ошону жүргүзүп, ушул жаш жетелектерге байланыштуу кылмыштардын алдын алуу, болтурбоо боюнча чараларды көрүү, анан не только бул жерде жаш жетелектердин кылмыш жоопкерчилиги эмес, көп учурда жаш жетелектер кылмыштын жабырлануучу тараптагы болуп калып атат. Бул жерде да билишибиз керек, ошол жаш жетелектер карата кылмыш, бул кылмыш жаза мыйзамдары боюнча оорлотуучу жагдай катары каралат. Мындагы эске алышыбыз керек. Бул боюнча ошол бардык ошол комплекстик иш-чараны өткөрүп, өзүбүздүн ыйгарымча ушул иш-чараларды жүргүзсөк, ушул жаш жетелектердин мындай кылмыштан, укук бузуулардан да оолак болушуна кыйла түрткү болот эле деп эсептейм. Рахмат. Ал эми телекөрүүчүлөрдөн дагы суроо түшкөн. Жогоруда да айтып өттүңүздөр окшойт. Пробацияга каттоого тургандарга эмне жардам бересиздер? Кайра кылмыш кылбашы үчүн кандай кеңеш бересиздер деп жазыптыр. Пробацияга каттоого тургандарга негизинен бизде кайра социалдаштыруу программалары түзүлгөн. Ошол кайра социалдаштыруу, кайра кылмышка барбоо, юридикалык жардамдарды болсо биз Каныбек менен биргеликте өткөрөбүз. Ал эми жардам көрсөтүү боюнча негизинен социалдык, укуктук, материалдык жактардан биз жардам көрсөтпөйбүз, биз көмөк көрсөтөбүз, багыт беребиз. Мисалы айыл өкмөт, кайсыл айыл өкмөткө караса, ошол айыл өкмөт менен байланышып, жакыр үй бүлө деп катталган болсо ошол жерден жакыр үй бүлө катары канча социалдык жардам алдыртып беребиз, ошол жагын карайбыз. Негизинен биз багыт беребиз. Кайра кылмышка аралашпаш үчүн кандай кеңештерди берет элеңиздер дейт? Кайра кылмышка барбоо үчүн биз юридикалык көп жардамдарды көрсөтөбүз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Негизинен ошо түшүндүрүү иштери, көбүнчө түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Жакшы. Темадан сырткары окшойт, менимче. Неберем Россияда төрөлүп келди, 2,5 жашта, документтери жок, кандай кылсак болот? Метркана дейт. Жок, бул жерде ошол чет өлкөдө төрөлгөн болсо, ошол туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилбеген жерде дагы ошол төрөлгөндүгү тууралуу справка берилиш керек да. Ошол справканын негизинде бул жакка келип, если ата энеси Кыргыз Республикасынын жаранына болсо, бул жактан туулгандыгы тууралуу күбөлүк алса болот. Болбосо ушул үй бүлө жана балдарды колдоо бөлүмүнө СОЗ-ШТга келип кайрылса, мындай жардам бере алабыз да. Жакшы. Чоңго барып. Анан дагы мен учурдан пайдаланып айтып кетет элем, ушу жарандарга 111 деген ишен балдардын ишинин телефону бар. Эгер кандайдыр бир балдардын укугу бузулуп же балдарга бир зорлук, зомбулук көрсөтүлгөн учурлар болсо, түптүз эле, акысыз эле 111 деген республика боюнча балдардын ишинин телефону бар. Ушуга кайрылып, ошо проблемаларды айтып, эметсе бизге биз аларга жардам берип. Мен да кошуп чыгып кетейин. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам талаптарына ылайык ошол жаш жетелектерге кылмыш жана жарандык административдик иштер боюнча мындай атайын мамлекет тарабынан берүүчү адвокаттар менен камсыздоо каралганда, балдарга тиешелүү бардык кылмыш иштери боюнча кайрылсаңыздар, эгер тиешелүү качан кылмыш болгондон кийин эмес, болгонго чейин дагы ушундай консультацияларды алсаңыздар болот. Анан жарандык иштер боюнча ошол
эмгек акыларды өндүрүп алуу жана ошого тиешелүү башка төлөмдөрдү өндүрүү жана балага алимент өндүрүү, баланын жашаган жерин аныктоо боюнча маселелер боюнча кайрылсаңыздар, биз атайын биздин кызмат юридикалык жардам кызматы Юстиция министрлигине караштуу мамлекет кепилген юридикалык жардам системасы аркылуу сиздерге ошол мамлекет тарабынан адвокаттык камсыз кылып беребиз. Бул жерде дагы айта кетчү нерсе, бизде атайын реестр бар, жаш жетелектер боюнча, кылмыш, жарандык, административдик иштер боюнча. Ошол атайын окуудан өткөн адвокаттар жаш жетелектер боюнча сиздерге жардам көрсөтөт. Чоң рахмат. Бизге берилген убакытта соңуна чыгып баратат. Сиздин да келиңиз кыскача кайрылуу болсун теле көрүүчүлөргө. Урматтуу теле көрүүчүлөр, негизинен эч ким кылмыш жасабасын. Ата-энелер дайыма өз жаш балдарына камкор болуп, ажырашуулар болбосун, дүйнө жүзү тынч болсун, ошол негизинен. Мен дагы кошумчалап кетейин. Кылмыш жана административдик иштер боюнча дегеле ошол жаш жетелектер боюнча жаш жетелектердин жоопкерчилиги бул жерде айып бул жана башка жазалар каралышы мүмкүн. Ата-энелер билиш керек, ошол айып бул салына турган болсо, баланын өзүнүн иштеп тапкан кирешеси болбой турган болсо, ата-энелердин төлөнүп алынат да, өндүрүп алынат. Ушул жагын эске алып, ушул ата-энелердин дагы ошол баланы кароо, тарбиялоо, мындай ошол боюнча иш-чараларды жүргүзүү, ошол ата-эненин да милдети бар да, мындай аткарышыбыз керек деп талаптагандай ошол балдар ушундай жагдайга калбаш үчүн. Рахмат, албетте келиңиз, сизден да кыскача кайрылуу болсун. Мен ушудан пайдаланып, ата-энелерге ушул балдарга болгон мамилеси жакшы болуп, мындай балдарды зордук зомбулукка учуратпаш үчүн кандайдыр бир өздөрүнүн туура тарбиясын берип, ажырашкан ата-энелер дагы мында балдарды жакшы жака үлгүттөп, балдарга сыртка чыкканда ошо керектүү документтер, тийиштүү документтерин чырсыз жашна ата-энелер сүйлөшүп, ушул балдардын кызыкчылыгын карап, балдарды зомбулукка учуратпай жүрсө жакшы болот эле. Чоң рахмат, анда сиздерге атайын убакыт бөлүп, бизге теле көрүүчүлөргө пайдалуу маалыматтарды бөлүшкөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз акысыз юридикалык кеңеш берүүсүнүн алкагында жашы жетелектердин юридикалык жоопкерчилиги деген теманын алкагында кеп кылдык. Бүгүн адистерден алган бир канча маалыматтар сиздерге пайдалуу болду деген тилекте бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан келерки эфирге чейин көрүшкөнчө аман туруңуздар.